Салам достор. Жакында менин жашоомдо бир окуя болду. Ал окуядан кийин жакындарыма мамилем толугу менен өзгөрдү. Менин атым Мээрим. Мен атамды абдан жакшы көрөм. Ал мени жалгыз өстүргөн. Апам эрте эле каза болуп калган экен. Атам мага ата дагы, апа дагы болуп берди. Кээ бирде аны апамго деп жиннетием. 2-3 жумушта иштеп, андан сырткары мени мектепке алып барып, кайра алып келгенге жетишчү. Сабактарыма да жардам берип, мага үлгүлүү жүрүш үчүн баардык мектептин алдында сыйлашканда абдан кубанган. Акыркы коңгуроо да болду. Атам бул күндө мени менен чогуу болгонуна абдан сүйүндүм. Ошентип студенттик күндөр да келди. Абдан көңүлдүү убак эле. Аудиторияларда жаныбыз тынбай ары бери чуркап, ишембиликтерди жыйнап, тазалап, кыздар менен балдарды талкуулап күндөр өтө берди. Баардык кыздардан Алина менен абдан жакын достоштум. Ал абдан сулуу жана мага дайыма боорукердик менен мамиле кылчу. Кыйын экзамендерге чогуу даярданып, ар кандай дүкөндөрдү кыдырып, ар кайсы нерсени сүйлөшүп жүрө берер элек. Бир күнү аны үйүмө чакырдым. Тапшырмаларды аткаргандан кийин сүт коктейль жасайбыз деп чечтик. Атам келгенде биз конок бөлмөсүндө отурганбыз. Ал кирди дагы сенейип катып калды. Мен ага дос кызым келет деп эскертпегендигим үчүн оңтойсуз абалда калды болуш керек деп ойлодум. Мен атама Алинаны тааныштырдым. Алар бири-бирине баш ийкешти, бирок Алина өзүн бир кызыктай алып баштаганын байкап калдым. Мен Алинаны узаткандан кийин кечки тамакка атам экөөбүз чогуу отурдук. Атам Алина жөнүндө сурай баштады. Албетте, ал биздин үйдө болду да. Университеттеги эң биринчи досум болгон үчүн сурап атат да деп койдум. Бирок университетте Алина дагы атам жөнүндө сурады. Ошондон кийин ал менин үйүмө көп келчү болду. Бир жолу тапшырма аткарып атсак, атам жаныбызга келди. Мага такыр көңүл бөлбөй экөө сүйлөшүп башташсагы, шек санай баштадым. Атамды Алинадан кызгана баштадым. Болбогон эле себеп таап, аны шашып узатып ийдим. Кийинки дем алышта биздин группа пикникке чыгат болчук. Алина ооруп атам деп баруудан баш тартты. Мен ансыз деле барам деп чечтим. Үйдө телефонумду унутуп койгонумду эстеп, өзүмө абдан жиним келди. Таксиден секирип түшүп, үйдүн жанында атамдын машинасы токтоп турганын көрдүм. Ал бул убакта жумушта болуш керек болчу. Эмнегедир үйгө тынч кирип бардым. Өзүмдүн бөлмөмдөн телефонумду алып, чыгып баратып коридордон сүлгүгө гана оронгон Алинаны көрүп калдым. Ал душтан чыгып бараттыр. Мени телефонум менен көрүп, ал дагы катып туруп калды. Андан кийин артынан атам чыгып, "Мээрим" дегенге гана жетишти. Мен бакырып чакырбай эле, унчукпай үйдөн чыгып кеттим. 10 мүнөткө жетпей алар да артыман чыгышты. Бир нерсени түшүндүргөнгө аракет кылып жатышты, бирок мен түшүнгүм келген жок. Алина мени күтүп турган таксиге отуруп кетип калды. Атам дагы унчукпаганыма чыдабай жумушуна кетти. Үйдө дубалды караган бойдон көпкө отурдум. Атам үйгө кайтып, күнөөлүү түрү менен ашкана бөлмөсүнө кирип кетти. Мен ага баардык нерсени кыйкырып, бетине айтсам дагы мага жооп бере албасын сезип аттым. Бир убакта чыдабай, "Кандайча?" деп жиним менен кыйкырдым. Атам бир топ убакытка үн каткан жок. Оор үшкүрүндү да баардыгын айтып берди. Көрсө алар мен Алина менен дос болгонго чейин эле интернетте таанышышып, сүйлөшө башташыптыр. Ортолорунда мен чыгып каларымды күтүшкөн эмес экен. Кызганыч, жиним менен кошо таң калуум да артып баратты. Ошол замат атам, "Сенин бир сөзүң, мен аны менен такыр сүйлөшпөй коем" деди. Ошондо баардыгы ордуна келди. Мен боорукер, камкор атамды кайра көрдүм. Ал мен үчүн канчалаган нерседен баш тартты. Мен "Сиз бактылуусузбу?" деп сурадым. Ал Алина менен өзүн абдан жакшы сезерин айтты. Мен ошондо атамды кечиришим керектигин түшүндүм. Алина болсо уялганынан башка бөлүмгө которулуу жөнүндө арыз жазып коюптур. Мен аны которулуштун кереги жок экенине ынандырдым. Биз абдан жакшы достордон болчук. Бири-бирибизди абдан жакшы түшүнчүк. Ошондон уламбы билбейм, мен аны өзүмдүн үйүмдө кабыл ала алдым. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.